1993-95 жылдары Исманкулов, ошол кезде министр образования Какеев, дагы башкалар менен Куловдор менен аферистический движение кылган. Южный Корея менен Япониядан $8 миллион алып, мамлекеттин жанакы гарантиясы менен университеттин главный корпусун залогко коюп акча алышкан. Акча түрүндө алышкандагы, анан экинчи акча түрүндө эмес, микроглаз ачабыз деп аппаратура түрүндө алган. Азыркы кезде $27 миллион биз карызбыз. Аны биз Минздрав төлөп беришибиз керек. Бирок ушунчалык алар мындай башаламандык кылган, сотко берсек да аларды ута албайбыз. Алар эметип атышат, тиги залогко койгон зданияны алабыз деп атышат. Анан кийин биз суранып атабыз, ал деген университеттин чоң зданиясы жокла, биз төлөп берели деп. Канчалык биз жолугуп сүйлөшкөн часын Южный Корея ушул биздин президенттин уровенде, премьердин уровенде, министрдин уровенде болгондо ушул сөздү айтат. Силер ошону чечсеңер, биз силер менен мындай соглашение кылабыз, эмгек кылабыз дейт да. Бизде азыркы кезде Минздрав менен алардын Минздравынын ортосунда чоң проекттер бар. Алар айтат, биз эчтеке проекте кылбайбыз, эчтеке кылбайбыз, силер ушул вопросу чечип бергиле деди. Анан бул болсо өзү 24 жыл, 98 жылы, 95 жылы алып, 98 жылы ошол зданияны 3 этаждуу 1300 ушундай квадратный метр жерди басып алганда, ал жердеги мурдагы Куловдун мэргесиндеги Какеевдин министр болуп турганда басып алышып, ошол жерге кирип койгон. Кичинекей аренда төлөп эле, ошондон бери эле келатышат да, продлевать этип. Мен министр болуп келгенде продлевать этпейбиз дегенбиз. Ошону отменить эткем да. Анан жанакы башаламадык болуп тиги болуп атканда мен дагы мындай карабай калган экен, бир вице-мэр кол коюптур. Акча барды да, акча барып бергенде кол коюптур. Анда биз сотко бердик. Анан кийин бул айтып чыкты, 24-жылга чейин мен договорум бар деп. Мен гор кеңешке кирдим. Гор кеңештин собраниясын өткөрүп, ал договорду отменить эттик. Мэрге кирип, мэр дагы отменить этип берип кол коюп берди. Биз келдик да договорду көрсөттүк. Мына биз отменить эттик. Өзү 10 күн эмеси, срогучу 10 күндөн кийин чыгып кетиш керек. Биз эми баягы аппаратурасын алсын деп 1 ай бердик. 1 айда бүттү да. Бүтүп анан кийин главврачтар барып антимитсе, эчтеке движение кылбай эле колуңардан келгенди кылып алсын дептир. Анан мен бүгүн бардым дагы, бүгүн чакыргам, келсин депчи. Келсин деп чакырсам, мага жолукпай атат да. Мен карактеримди билип атат да. Ошол жерден эле базагаларымды билип атат да. Анан айттым, телефон менен. Айтпай эле койгон да, силер да чыгара бересиңер. Кел дедим азыр. 3 сааттын ичинде чыгасың дедим. Анан өзүмдүн охрана бар, аларды мен азыр биякта бүт бардык алып алган зданияларды өзүбүздүн өзүмдүн акчам менен охрана эметип мындай деп коет жана агентствобу, ошолорду коюп кетип атам. Потому что түн ичинде келип сындырып кетпесин, тиги болбосо мына 1, 2, 3 жерди алдым, 3түн охранниктер турат. Иштеп атышат, бирок охранниктер басып түн ичинде кайтарып эметип атышат да, эмчи дегенде ишенич кыйын. Тигилер келип бирдемени урдап кетет, тигинтет, минтет. Ушундай болот да. Ошон үчүн тиги жерге барып охранниктерди койдум. Тамак апарып берип келдик. Күнү түнү турушат. Эч кимди киргизбейт. Чыгарганы чыгарат ичиндегилерди. Эртең бүрчүгүнү карап турабыз. Болбосо могу жерде да чыкпай койгон бир эмечи. Уктуңар да. Бир нерсе чыкпай койгондо көтөрүп туруп эшикке коюп койгонбуз, анан салып кетишти да. Ошондой кылып эшикке чыгарып коюп коебуз. Эме түзөбүз, акт түзөбүз, мынакей муну чыгарып коюп депчи. Алып кетишет үйлөрүнөчү. 3 саат бөлөп бербейсизби? Ошол 3 сааттын ичинде азыр өтүп калды, бирок биз бардык, карасак дагы деле кадимки иштеп атышыптыр да. Силер кирдиңер ичине? Ичине кирсек кадимки иштеп атабыз, анан айтпады элесек, эми айтып койгонбуз да дегендей кылып эле баягы кароочуларчы, баягы кадимки иштеп атабыз деп койду. Эчтеке болбой эле. Анан кандай чаралар көрүлөт дагы? Анын чачын алып коем анычы.
иштеп аткан. Баягы акчаны максатсыз пайдаланган 27 миллион доллар деп атпайбы? Ошончо бул акча болсо ошого бир кандайдыр жоопкерчилик каралышы мүмкүнбү? Сот негизде Испанкулов деген ал аял еврей экен. Еврейге поддержка кылып атат да. Ал любой жерден судан эме чыгат деп койчу эле, кургак чыгат да. Ошол үчүн сезип атат. Аны чөн эле момундай кылып эле бизге окшогон эле кыргыздын жигиттеричи барып эле колдон кармап эле дагы башка сөз айта алышат, макрон сүрөп чыгарып коюш керек да. Министр болбой мен башка болсомчу өзүм эле сүрөп чыгармакмын да. Министр болуп атам да. Министр болбой эле ошондой чыгара турган болсо мен өзүм барып эле тепкилеп эле чыгарып тастайт элем да. социал тармакта ошол сиздин кылган акыркы реформаларыңызга бачейин эмнече болбоду бачейинки? Ошого аябай баалап тура реформа жасап атат дегендер колдогондор да болот. Анан министр болгондон кийин кичине сылгыраак сүйлөсө болмок, кандай дейин деген. Мен сылык сүйлөйм да, өзүмчү жаман сөздөрдү, жанакы эле эки эле сөздүчү, эң андан башка сөздү билбейм. Бирок ушунчалык айтсаңчы, 10 жолу айтып, 15 жолу айтсаңчы түшүнбөйт экен да, анан лапух десең түшүнөт экен да. Койчу, чыгып кетчи, убактың бүттү. Сен деген великий микрохирургсың, жаман көрүнбөй эле чыгып кетчи деп тиги Жумабек чесине ушинтип айтсам түшүнбөйт экен. Анан туп-тура атын айтканда чан түшүнөт экен да. Кличкасы ошо экен да.